Бүгін болып өткен окуялар, кабарлар жана жаңылыктар менен Күн кабар Ак кеме студиясында Адлет Аманкулов. Саламатсыздарбы? 19 августта Орусиянын баш каласынан Бишкек жана Ош шаарларына чартердик каттамды авиатрафик компаниясы жүргүздү. Аба компаниясынын Москва-Бишкек багытындагы учагы менен 158 жаран, ал эми Москва-Ош багытындагы учак менен 162 жаран учуп келген. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, чартердик учак менен мекенине кайтып келген кыргызстандыктардын арасында балдар, кош бойлуу келиндер, ошондой эле оорукчан жана улгайган адамдар бар. Булардан тышкары каттамга Орусиянын окуу жайларында окуп жаткан кыргызстандык студенттер дагы кошулган. Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы туруктуу аба каттама ачыла элек. Кыргыз бийлиги орус тарапка каттамдарды жандантууну июль айында сунуш кылган. Азырынча Орусиядан оң жооп боло элек экенин айтат. Өзгөчө кырдаал шартында экономикалык туруктуулукту камсыздоо үчүн коомдук транспорттун иш тартиби өзгөрдү. Бул туурасында Бишкек шаардык мэриясынын маалымат кызматы кабарлайт. Ага ылайык бүгүн 20 августтан тарта троллейбус, автобус, маршруткалар күн сайын каттап 3 саат гана санитардык тыныгууга чыгат. Тагыраак айтканда, дем алыш майрам күндөрү дагы эл ташып эртең менен саат 7:00дөн 11:00гө чейин, ошондой эле түштөн кийин 14:00дөн кечки 23:00гө чейин иштемекчи. Ошондо саат 11:00дөн 14:00гө чейин тыныгуу берилет. Учурда бир нече өлкө коронавируска каршы вакцина иштеп чыгып, жакынкы айларда жалпы массага жеткирүүнү көздөп жатат. Россиялык иммунолог, медицина илимдеринин доктору Владислав Жемчугов эфиринде вакцина алууга кантип даярдануу керектигин айтып берген. Коронавируска каршы вакцинаны алар алдындагы чектөөлөр гриppтерге окшош эле. Ошондой эле, мисалы, киши ошол учурда башка оору менен ооруп жатса же дене табы 37 градустан жогору болсо, препаратты алууга болбойт. Ошондой эле жакынкы суткаларда спирт ичимдиктерин ичкендер дагы ала албайт, деди Жемчугов. Мында тышкары адис вакцинаны медайым эмес, дарыгер өзү сайышы керектигин эскертет. Оренбург облусунун Бузулук районунда 753 кыргызстандык ээн талаада баш калкала болтурат. Алар мекенине кайтуунун амалын издеп Россиянын бир нече шаарынан Казакстан менен чектешкен аймакка келишкен. Аймакта турган мекендештердин айтымында, бүгүнкү күндө чогулган 753 адамдын 505и эркек болсо, 224 аял киши, 24 жаш бала жана 15 кош бойлуу аял. Бул жерге алды 7 августта келип 2 адамдык чакан чатырларды тигип жатышат. Бүгүн түнү менен жамгыр катуу жаап, бүт баары суу болгонун айтып беришкен. Алдыдагы эпидемиялык мезгилде сасык тумоонун этиологиялык түзүлүшүн жана жаңы түрлөрүн аныктоо, ошондой эле башка курстук респиратордук вирустук инфекцияларды диагноздоо үчүн 1000 даана изилдөөгө реагент жана тест системаларын сатып алууга өтүнмө берилген. Сасык тумоого каршы эмдөө сентябрдын аягында башталат. Анын так күнү дарылардын келишинен көз каранда. Биринчи кезекте эмдөөдөн тобокел тобуна кирген медициналык кызматкерлер өкпөнүн, жүрөктүн, боордун, бөйрөктүн өнөкөт оорулары бар жарандар, көп ооруган балдар үйлөрүнүн жана интернат мектептердин тарбиялануучулары, кош бойлуу аялдар, диабет менен ооруган жана 65 жаштан ашкан карылар өткөрүлөт. Орусиянын Кыргыз өлкөсүндөгү элчилиги Бишкек менен Оштон учуучу авиа каттамдардын жаңыланган графигин таратканда, 31 августка чейин Кыргыз өлкөсүнөн Орусияга 18 каттам пландалган. Каттамдардын тизмеси: 20 август Ош Москва 6:30да учат Аэрофлот компаниясы, 22 август Бишкек Санкт-Петербург 7:35де учат Урал авиалиниялары, 22 август Ош Санкт-Петербург 21:55 Урал авиалиниялары, 23 август Бишкек Москва 16:20да учат Аэрофлот, 23 август Бишкек Новосибирск учуу убактысы такталууда, 24 август Ош Екатеринбург 5:05де учат Урал авиалиниялары, 25 август Бишкек Москва учуу убактысы такталууда, 25 август Ош Новосибирск 17:45де СЧТ, 26 август Бишкек Екатеринбург 5:00де Урал авиалиниялары, 26 август Ош Москва 7:45де СЧТ, 29 август Бишкек Санкт-Петербург 7:35де Урал авиалиниялары, 29 август Ош Санкт-Петербург 21:55 Урал авиалиниялары, 30 август Бишкек Новосибирск 18:10 СЧТ, 30 август Бишкек Москва 16:20 Аэрофлот авиакомпаниясы, 31 август Ош Екатеринбург 5:05 Урал авиалиниялары, 1 сентябрь Бишкек Москва учуу убактысы такталууда, 1 сентябрь Ош Москва учуу убактысы такталууда, 1 сентябрь Ош Новосибирск учуу убактысы такталууда. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр порталы
порталында каттамга катталган Орусиянын жарандары учар күнү сайттагы атайын бланканы толтурушу керек. Ал эми Кыргыз өлкөсүнүн жарандары төмөндөгү учурларда уча турган жүргүнчүлөрдүн тизмесине кире алат. Ата-энелери, балдары жана жубайлары Орусиянын жараны болсо убактылуу жашоого уруксаты барлар, медициналык мекемелер чакырып жаткандар жана бейтап жакындарын карайм дегендер. Коронавируска карата тапшырган ПЦР анализи таза болгондор анализ учурга 3 күн калган учурда тапшырылышы керек. Анализдерди Донецкий жана Акбалап лабораторияларынан жасалган анализдер кабыл алынат экенин эскертебиз. Быйылкы жаңы окуу жылында өлкө боюнча 156 миң бала 1-класска барат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлайт. Пандемия учурунда түзүлгөн кырдаалга байланыштуу жаңы окуу жылында 1-класстар гана салттуу режимде билим ала баштайт. Алардын саны 156 430 1-класстарда окутууда тиешелүү санитардык эрежелерди сактоо боюнча Билим берүү жана Илим министрлиги саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте мектептер үчүн алгоритм иштеп чыгышты деп билдирди министрликтен. Эгерде класста окуучулардын саны көп болсо, алар 2 топко бөлүштүрүлөт жана шахматтык тартипте отургузулат. Мектептерде бардык санитардык нормалар сакталат. Бүгүн 20 августта Кыргызстанга Аэрофлот Россия авиакаттамдар авиакомпаниясынын Москва-Ош багыты боюнча чартардык каттама менен 297 кыргызстандык учуп келди. Анын ичинде кичинекей балдар дагы бар. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Ошондой эле өзгөчө каттамга Россиянын жогорку окуу жайларында окуган студенттер, төрөтү жакындап калган кош бойлуулар жана жаш балдары бар аялдар, ошондой эле мекенине чукул түрдө кайтышы керек болгон себеби бар жарандар киргизилген. Чет мамлекет жүргөн жана мекенине кайтып келүүнү каалаган Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча иштер улантылууда. Бүгүн 20 августта Кыргызстанга авиатрафик авиакомпаниясынын Санкт-Петербург Бишкек багыты боюнча чартардык каттама менен 140 кыргыз жараны учуп келди. Алардын арасында жаш балдар бар. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Бул каттамдагы жүргүнчүлөрдүн тизмеси Санкт-Петербургда жашаган кыргызстандыктардын өз ара аракеттешүүсү боюнча түзүлгөн ыкчам штабынын алдындагы комиссия тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарынын жеке өтүнүштөрүнүн негизинде түзүлгөн. Чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча иштер улантылууда. Бишкек шаарында 30 августта эртең мененки саат 9:00 вело жүрүш жүрөт. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынан кабарлашты. Вело жүрүшкө катышууну каалагандар жаңы ачылган Адинай сейил багына келиши керек. Мэриядан кабарлашкандай, жүрүш сейил бактын түндүк тарабынан башталып, катышуучулар Айтматов проспектиси менен Орто Сай айылына чейин барып, Байтик Батыр көчөсү менен кайра ылдый түшүп, Токтомбаев көчөсү менен жүрүш башталган жерге келишет. Вело жүрүштүн жалпы узундугу 10 чакырымды түзөт. Жолдун бир тарабы жабылып, вело жүрүштүн катышуучулар өтүп кеткенден кийин жол ачылат. Катышуучулар сөзсүз шлем жана башка коргонуучу каражаттарды кийип келиши керек. Болбосо алар жолго чыгарылбайт. Ошондой эле бет кап менен антисептиктерди унутпаңыздар деп билдирет мэриядан. Кечи 19 августта Кыргызстанга авиатрафик компания авиакомпаниясынын Москва-Ош багыты боюнча чартардык каттама менен 162 кыргызстандык учуп келди. Алардын арасында жаш балдар дагы бар. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Борттогу орундуктардын саны чектелүү жана Кыргызстанга келүүнү каалаган жарандардын саны көп болгондуктан бул каттамга жүргүнчүлөрдүн тизмесин Кыргыз диаспорасынын элчиликтин кызматкерлери түзгөн. Өзгөчө каттамга Россиянын жогорку окуу жайларында окуган студенттер, төрөтү жакындап калган кош бойлуулар жана жаш балдары бар аялдар, ошондой эле мекенине чукул түрдө кайтышы керек болгон себеби бар жарандар киргизилген. Чет мамлекеттерде жүргөн жана мекенине кайтып келүүнү каалаган Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча иштер улантылуу. Ысык көл райондук ооруканасынын оңдоо иштери 80% аткарылды. Республикалык штабтан билдиришкендей, Чолпон Ата шаарындагы 70 орунду жугуштуу оорулар бөлүмүн капиталдык оңдоп түзөө иштери толук кандуу жүрүп жатат. Учурда имаратта демонтаждоо иштери толук бүтүп, эшик, терезе жана инженердик тармактары жаңыланды. Эми чатыры жабылса эле иштер дерлик аяктап калат. Иштерди жалпысынан 32 жумушчу жүргүзүп жатат деп белгилешет. Кыргызстанга чет өлкөдөгү мекендештерден кезектеги тобу жеткирилди. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, жарандар Бишкек жана Ош шаарында аба майданга келип түштү. Жалпысынан 320 кыргызстандык Москвадан кайтарылды. Аларга карата чартырдык каттамдар уюштурулган.
Нарын облусунун Кочкор районунда ири завод пайда болот. Президент аппаратынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, долбоордун жалпы сметалык базасы 72 миллион сомду түзөт. Учурда эл аралык стандартка жооп берген жаңы сүт заводу курula баштады. Мекеме ишке киргенден кийин анда 150 жумушчу орunu түзүлөт. Завод суткасына 20 тонна сүттү иштете алат. Бизге катталыңыздар, жана жаңылыктардан биринчи болуп угуңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта болуңуз.